Ушундай бети жок бийлик элдин ойлойт деп атасыңарбы? Ойлобойт булар эч качан. Мыногу бүгүнкү күндө беспредел бардактын бардыгын Сооронбай Жээнбеков кылып атат. Аны ага чейин ал чечим кабыл алганга чейин балким кимдир бирөө таасир берет. Бирок эң акыркы чечим Сооронбай Жээнбековдун оозунан чыгат. Балким миллионерлер, миллиондорбу, лимонубу, бандиттерби, башкасы таасир берет. Тиягы, биягы сводкаларды алып келип, бир нерселерди уюштуруп неме кылат. Бирок эң акыркы чечим добро Сооронбай Жээнбековдун оозунан чыгат. Ушуну билип койгула. Бардык мындай бир кылт эткен ортодогу жанагындай бузукулук иштердин бардыгы ошол президенттин кабинетинен чыккан чечимдер мунун бардыгы. Анан кийин ушинтип президентибизди уят кылып атат, анан Центр избирком минтип атат, анан Турсунбай, это все ерунда. Турсунбай Бакир уулуну сатып алган, анан жөн эле тиги апарып эле жанагы начальник штаб Нурмухаммед беле, ошол Нурмухаммедти сатып алышкан, коркутуп алган. Турсунбай Бакир уулуну дагы бир мурда Малайзияга элчи болду эле, эми эмкиде тиги Аравияга бир жака элчи кылабыз деп аны сатып алышкан, акча беришкен. Болду, анан кийин уюштуруп коет бир баста эле. Партияны четтетиш үчүн ал шылтоо да булчу. Жөн эле кулагынан чоюп эскертүү берип эле, давай мына шайлоого катышкыла, мейли болуптур деп, ошол жана таза шайлоо болуш үчүн, акыйкат шайлоо болуш үчүн ошондой кылыш керек да. Дин Мухаммед дейт ошол. Дин Мухаммед деген атты жамын алып, эми ошондой нерсени кылган уят эми. Анан урматтуу туугандар, бир нерсени билгиле. Сооронбай Жээнбеков Сооронбай Жээнбековдун мондай бандиттик бийлиги турганда, биз оозубузду ачып турганда, президентибизге көз жаппагыла, анан урматтуу депутаттар иштегиле, анан БШК минткиле, анан өкмөт иштебей атат. Мунун бардыгы кошоматчы. Ошо президенттин атын атабай анан өкмөттү согуп эметип аткандардын бардыгы кошоматчы. Бардыгы билет. Бүт Сооронбай Жээнбековдун кабинетинен чыгат ушу буйруктун бардыгы. Көрдүңөрбү Субаналиевдин айткан пикирин? Тиги криминалга каршы күрөшөбүз деп четтеп жолотпой койду дейт. Канча көп нерселерди айтып берди магачы, аябай. Дагы кийинки эфирлерди айтам. Аябай кызыктуу нерселерди айтып берди. Анан буларда бет жок. Бет деген табак. Биздин колубуздан эмне келет? Активдүү бололу. Шайлоодо активдүү бололу. Шайлоо процессинде үгүт иштеринин убагында активдүү бололу. Туура баа бергенди үйрөнөлү. Мындай сотторго активдүү барып катышалы. Ошол жерде 10 000 киши катышып кылкылдап ороп туруп алсынчы, жүрөктөрү түшүп кайра шайлоого катыштырат. А эгер 300 киши чогулса, анда айтат, булар кыйкырып берсин, колдорунан эмне келет дейт. Мына көрсөткүлө урматтуу туугандар, тараткыла. Бардыңар мындай тараткыла да, бардыңар ачык тиги абалды түшүнгүлө. Сооронбай Жээнбеков күчтөн гана коркот. Ал сүйлөшүү, анан урматтуу болбойт андайлар. Сөз өтпөйт андай сөздөрчү. Күчтөн тиги элдин күчүнөн гана коркот. Эгер эл сүрүн көрсөтсө, анда алар ошол немеге баш ийет. А эгерде тиги алсыз болуп туруп алса, ана жанагындай сасык пайпагын төргө илип алып, жамбаштап жата берет. Мындай образдуу айтканда ушундай да, бийлик элге ушундай мамиле кылып атпайбы, коомго ушундай мамиле кылып атат. Бардыгын арамза бүт былгыты болуп туруп, сотторду тигиндейинен жумшайт, шайлоо комиссиясын мындайынан жумшайт, бандиттердин бардыгын партияларга тизип алып туруп, анан кийин парламентти толтурам деп баратат. Ушунун баарын көрүп унчукпай отура беребизби, туугандар? Ошон үчүн эртең мына биринчи кадамды эртеңки соттон башташ керек. Мына эртең бүтүн Кыргызстандын соту, дагы бир жолу айтам, саат 4-тө, түштөн кийин 16:00-дө мурдагы Бишкек шаардык сотунда, административдик имаратта, Бишкек шаарынын Бөкөнбаев жана Правда көчөлөрүнүн кесилишиндеги мурдагы Бишкек шаардык сотунун имаратында бүтүн Кыргызстан партиясынын шайлоого катышпоо тагдыры чечилет. Бардыгыбыз тикеден тик туруп, активдүү болуп, ынтымакта бул бийликтин мындай бандиттик ыплас аракеттерине чогуу мыйзам чегинде сокку берели. Өзүбүздүн конституциялык укуктарыбызды пайдаланалы, нааразычылыкты билдирели, ачык сөзүбүздү айталы, дейли. Сооронбай Жээнбеков айткандай. Мен айтам, мен дейм дечи эле го. Азыр айтпайт, дебейт, азыр тымпыйып, арамзаланып отурат ак үйдүн ичинде. Бардыгын бүт нерсени билет.
бүттүк абалды билет. Өкмөттүн бардыгын ушул киши дайындайт. Парламенттин бардыгы ушул кишиге башыят. Сооронбай Жээнбеков тур десе турат, жат десе жатат. Ошон үчүн Атамбаев айтканда чимкирик депчи. Булар Асылбектин чимкириктери. Тартылгыла десе тартылат, кой бергиле десе кой берет. Булар ошондой деп. Анткени өзү билген, өзү Атамбаев өзү ошол чимкирик парламентти өзү түзгөн. Ошол чимкирик парламент Сооронбай Жээнбековго мураска калтырды. Бүгүнкү бийликтин полномочиясы жок, анан таасири жок, анан президент чечпейт, анан өкмөт чечет, анан парламент чечет, анан бизде парламенттик башкаруу, тета-пата дегендердин баарын укпагыла. Бүт кошоматчылар, коркоктор, жүрөгү жоктор калп эле президентке кошомат кылып туруп, Атамбаевдин оонда эле ушундай болчу. Президентке кошомат кылып алып, анан кийин өкмөт силер иштебей атасыңар деп эле кыйкырып жүрчү. Өкмөттүн тагдырын бардыгын президент чечет. Парламенттин тагдырын президент чечет. Эртең кайра ошондой эле чимкириктерди, койлорду алып келип парламентте тизип алып туруп анан башкарайын деп атат да. Кайра элечи. А биз болсо ошого жол берели деп атабыз да. Эми качанга чейин ушуга келебиз? Качанга чейин ушул нерсе уланат эми, туугандар? Ошол эле саясат, ошол Атамбаевдин убагындагы ыпла саясат бүгүн эле ошонун эле жаман формада хуже уланып баратат да. Эч кандай авторитети жок, аракет кылайын деген ниети жок. Экономика болсо өлдү. Абалыбыз болсо моундай. Эл болсо тентигенден тентип атат. Бир күндө жүздөгөн кишилер кайрылат мага. Америкага кантип кетсек болот деп. Мен күйөөм трак айдайын дедим эле, өзүм эптеп жумуш тапса болобу, англисче билбейм, Америкага кетсек болот деле деп. Жер суунун бардыгын эле ошо. Кетсем эле надо свалить из этой страны деп жазып аткандардын баарын окуп атасыңар. Биз эмне болобуз? Бир мекенибизди, жерибизди көрүнгөндөргө, башкаларга таштап ушинтип жүрө беребизби бардыгыбыз? Ошондой бандиттерге, уурларга таштап коюп жүрө беребизби? Урматтуу туугандар, ойлонолчу, кичине мындай бир акыл алчайлычы. Айткыла, калыс сөзүңөрдү айткыла, мындай активдүү болгула, митингге баргыла. Айткандан корксоңор, просто митингге баргыла, ошол жерде тургула, сүр болуп туруп бергиле. Миң деп ошол жерде чогулуп туруп алсаңар, жүрөктөрү түшүп калат. Мугалимдерге дагы кайрылам. Урматтуу мугалимдер, бардыгыңарды эми ар бириңерди 10 киши жаздырасыңар, 10 киши алып келесиңер деп дагы деле кыйнап атат да. Алган айлыгыңар 5000 сом, 10.000 сом, же бир турецкий бир сапожка алганга жетпейт. Же бир дубленка алганга жетпейт. Шуба менен тумакты жөн эле коелу. Же бир жол кереңерден ашпайт. Же абетиңерден ашпайт. Үйдө азап тозоктун баарын көрөсүңөр, кыйынчылыктын баарын тартасыңар. Мээң орогуп, эртеден кечке сабак бересиңер. Андан кийин анын сас келген себеп шайлоодо тиги мына бандиттердин бардыгын алып келебиз деп ушинтип чуркап жүргөнүңөр уят. Намыс болуш керек, урматтуу мугалимдер. Же тиги Сооронбай Жээнбеков өзү айткандай 26.000 айлык менен 11.000 пенсияны коюп койсо, анда ушул киши айткандарын аткарып атат, ушул кишини колдойлу десеңер жарашат эле да. Мен деле колдомокмун эгер ошондой 26.000 айлык коюп бере алса. А бирок жок да, ошо калптын баарын айтып алып туруп, азыр отурат мына 3 жыл болду. Эч иш жок, эч кандай бир улуттук бир долбоор жок, же бир аракет жок, бир экономикада бир реформалар жок, же бир санариптештирүүсү бүтпөйт. Шайлоосунун кебетесин көрдүңөр дагы деле. Журналдардын кебетесин көрдүңөрбү? Электрондук мындай баардык электронный цифровизация менен ишке ашыш керек эле, ушунун баардыгычы. Коомчулук көрүп туруш керек эле да. Ушунун керек болсо ал акын чыгып алып туруп площадька айтып атпайбы? Таможняга камераны коюп койбойсуңарбы? Бардык жерге камераны коюп койбойсуңарбы? Цифровизация кылбайсыңар, баарыбыз контроль кылбайлыбы, коомчулук контроль кылбайлыбы? Я урматтуу президент деп площадька чыгып алып айтып атат. Бардыгыбыз активдүү бололу, урматтуу туугандар. Абалыбыз чатак. Мамлекетибизди жоготуп алабыз эгер ушундай бандиттердин баардыгын төрүбүзгө өткөрүп, каалагандай кылып биз оозубузду ачып, анан тиги мактап отура берсек, анда кайра эле ошол баягы желмогустар келет, анан кийин кайра эле баягы тас кейпибизди кийебиз.